Мен кеше айтпадымбы? Бул маселе боюнча президент атайын өзүнүн баягы чакыртып бардыгына тапшырманы берди. Айрыкча Минтранс менен МЧСке. Азыр комиссия иштеп болуп атат. Кечөөкү да анча мынча жерде мөндүр жүрбөдү, Дастан Арсбекович. Тактап алып туруп, анан биз бардыгын эсептеп комиссия алып чыгат. Анан биз силерге тиешелүү информацияны беребиз. Алмаз Акунжанович, аны түшүнүп атам, бирок мына мен Талас районуна 4 күн болду, сел жүрүп кеткенине. 4-5 күн болду. Бирок бир мындай элге кабар бериш керек эле да, ошону күтүп атат да. Азыр мына түз эфирден көрүп атат. Мен ошол үчүн 4 күн ичинде ушуну эми тийиштүү органдар чыгара албаса, анда билбейм эмне. Бир ай керекпи, Алмаз Акунжанович? Бир ай эмес, бир 2-3 күн керек го. Кече бүттү да. Кыймыл жок да, көрдүңүзбү? Элди барып айтыш керек да, компенсация төлөнөт, мындай иштер жүрүп атат деген бир информация жок. Элдин талабы ушул болуп атат. Эми биз жардам берели деп атабыз да, Алмаз Акунжанович. Элдин чалуулар көп болуп атат. Келбейсиңерби, көрбөйсүңөрбү депчи. Азыр дагы айтат. Сиз айтып койсоңуз, дагы айтып койсоңуз, Талас боюнча. Урматтуу Дастан Арсбекович, айтылды, жерлерге берилди тапшырма. Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн бардыгы жеринде иштеп атышат. Компенсация боюнча жеке президентибиз тапшырма койду. Бардык жерде жабыркаган элге жардам берилет деп. Анан кийин азыр комиссияны күтө туралы. Мейли, түшүнүктүү. Анда президент тапшырма берди. Чоң рахмат. Бирок кандай иштер аткарылат ошонун негизинде? Мындай этап группага бөлдүңүздөрбү? Комиссиянын эми биз мындай слепую элечи, мешоктун ичиндеги эмени эметпейбиз да. Азыр ошол эки комиссия иштеп чыкса, анан кандай ущербтер болду, ошого жараша бөлүп кылабыз да. Эми мындай ушу өзүнүн ирети бар да, алгоритм действий. Оперативный ыкчам иш жүрүш керек эле да. Мисалы, бир жолку материалдык жардам болобу, ден соолугуна зыян тийгендерге мындай жардам болобу, баягы толугу менен турак жайынан ажырап калгандарга мындай жардам болобу. Эми ушундай бир урматтуу Дастан Арсбекович, материал чыгыш керек эле да. Эми суранат элем. Элге бул, эл ушуну күтүп атат. Эми биз эмне дейбиз? Өкмөт чыгара элек деп айталыбы анда? Көрдүңүзбү? Уруксатпы? Урматтуу Дастан Арсбекович, өзүңүз билесиз, 2008 жылдан бери өзгөчө кырдаалдардын кесепетинен баягы страховка болбогон үйлөргө эч кандай жардам жок. Аны сиз жакшы билесиз да. Азыр бүгүнкү күндө өзүнчө чечим менен биздин башкы аскер кол башчыбыздын чечими менен ошо жардам болот деп тапшырма коюлду. Азыркы күндө жеринде комиссиялар иштеп жатат. Комиссиянын жыйынтыгы менен анан тиешелүү ошол эки страховка болгон үйлөр болсо, страховкасын алышат. Страховка болбогон үйлөр болсо, ага ошо өзүнчө чечим менен, өкмөттүн чечими менен тиешелүү жардамдарды беребиз. Бир дагы биздин элибиз мындай жардамсыз калбайт, урматтуу Дастан Арсбекович. Рахмат. МЧС айттым, МЧС өзүнүн ишин кылып атат дедим. Бирок мага азыр ошол үчүн айтпадым, тийиштүү мамлекеттик органдардын башкалар керек эле деп. Бирок алар келбептир. Бирок урмат мырза, сиз мыйзамга такадыңыз. Жана страховка боюнча мейли, мыйзам бар дейбиз. Бирок суроо, мыйзам өйдө турабы же конституция өйдө турабы? Жакшы угулбай калып атат, Дастан Арсбекович. Анда убакытын токтотуп турсаңыздар. Мыйзам өйдө турабы же конституция өйдө турабы? Конституция өйдө турат. Анда конституцияны карап коюңуз, 19-берене. Көрдүңүзбү, социалдык кам көрөт деп конституцияда турат. Сиздер ошого таяныңыздар анда. Эгерде сиздер мыйзамды айта турган болсоңуздар, мен ушуну жооп берет элем. Ошол үчүн бүгүнкү күндө элге маалыматты таркатып койсоңуздар, мындай жардам болот деп, эл ошону күтүп атат. Болгон ошол. Рахмат. Рахмат. Рахмат.